Салам достар, кайрадан сиздер менен Бай Билим медиа каналы. Мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достар, сиздер Бай Билим медиа каналындасыздар. Мен сиздер менен мугалим Аладдин Исламидинов. Урматтуу достар, биз сиздер менен англис тили боюнча тартылып жаткан 18-чи видео сабагыбызды баштайбыз. 18-чи видео сабагыбыз ушул англис тилинин практикалык курсу аттуу китептин негизинде ушундагы берилген темалар боюнча тартылып жатат. Сиздер бул китепти алсаңыздар, англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнө аласыздар. Урматтуу достор, ошондуктан бул китепти алыңыздар, англис тилин кеңден үйрөнүңүздөр. Англис тили дүнйөлүк тил, сиздерге көптөгөн жардамын берет деген ойдомун. Анда эмесе, урматтуу достор, биз сиздер менен англис тили боюнча 18-чи видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы англис тилиндеги how many, how much деген сөздөр. How many деген кыргыз тилинде канча, how much деген дагы канча деп которулат. Экөө тең кыргыз тилинде канча деп которулат. Бирок экөөсүнүн колдонуу учурлары эки башка. How many боло турган болсо, мына жакшылап көңүл буруңуздар, how many боло турган болсо, андан how many деген сөздөн кийин саналуучу нерселер келет, саналуучу заттар келет. Мисал үчүн 1, 2, 3, 4 деп саноого мүмкүн болгон нерселер гана келет, колдонулат. Мисал үчүн how many books, how many books, канча китеп деп, мисал үчүн китепти 1, 2, 3 деп эсептей алсак болот да. Мисал үчүн how many students, канча студент болот да, ошончо канча студент. Демек студенттерди дагы 1, 2, 3 деп эсептей алсак, эсептей алабыз. Мына ошондуктан эмне коюлат экен? How many деген колдонулат. Ал эми андан кийин экинчи how much деген болсо, бул саналбай турган нерселерге колдонулат. Мындан кийин how much дегенден кийин плюс саналбай турган нерселер келет. Мисал үчүн убакыт, убакытты санай албайсыз, туурабы? 1 убакыт, 2 убакыт, 3 убакыт деген жок да. Ошондуктан how much time, how much time, канча убакыт деп, демек саналбай турган нерселерди сурай турган болсок, how much деген сөздү колдонобуз. Much келет. How much time do you have? Мисалы, how much time do you have? Сенде канча убактың бар? How much time do you have? Сенде канча убактың бар деп much менен сурайбыз. Себеби убакытты 1, 2 деп эсептей албайбыз. Мына ошондуктан. Демек, урматтуу достор, биздин биринчи карап чыга турган темабыз бул how many, how much'ты сабактын аягында өтөбүз. Ошондуктан азыр how many'ни өтөбүз. How many books do you have? How many books do you have? Сенде канча китебиң бар? Мисалы, how many books do you have? I have 5 books. Менде 5 китебим бар. Мисал үчүн ушинтип айтсак болот. I have 5 books. Менде 5 китебим бар деп, мисалы. 1, 2, 3 деп санасак болот да. Андан кийин сенде канча досуң бар дей турган болсок, how many friends do you have? Сенде канча досуң бар? How many деп айттык, себеби досту дагы 1, 2, 3 деп эсептесек болот англис тилинде. Ошондуктан how many дегенди колдонобуз. How many friends do you have? Сенде канча досуң бар? Сенде канча досуң бар? Сенде канча досуң бар деп ушундай суроо беребиз. Андан кийин үчүнчүсүндө how many pens do you have? Сенде канча калемиң бар? How many pens do you have? Сенде канча калемиң бар? Андан кийин төртүнчүдө how many rooms are there in this house? How many десек канча, rooms бөлмө, канча бөлмө, are there деген бар деген сөз. There деген бар. How many rooms are there in this house? Бул үйдө. Бул үйдө канча бөлмө бар? Бул үйдө канча бөлмө бар болот ошондо. Андан кийин бешинчи how many students are there in this university? How many students are there in this university? Бул университетте канча студент бар? Бул университетте канча студент бар? How many students are there in this university? Бул университетте канча студент бар? Демек, how many students деп сурайбыз. Андан кийин алтынчыда how many spoons
How many spoons are there in the kitchen? Ашханада канча кашык бар? How many spoons? How many дегенди колдондук, себеби кашыкты дагы 1-2 деп эсептесек болот да, ошондуктан дагы how many деп айттык. How many spoons are there in the kitchen? Ашханада канча кашык бар болду, Ашханада канча кашык бар. Андан кийин, урматтуу достор, класста канча парта бар деп сурай турган болсок, how many desks? How many desks are there in the classroom? How many desks are there in the classroom? Класста канча парта бар? How many desks are there in the classroom? Класста канча парта бар болду, Класста канча парта бар болду. How many cars? Машинаны дагы 1 уна, 2 уна деп эсептеп, машинаны дагы 1, 2, 3, 4 деп эсептөөгө мүмкүн болот. Ошондуктан how many дегенди колдонобуз. How many cars do you have? Сенде канча унаң бар болот. Сенде канча унаң бар? How many cars do you have? Сенде канча унаң бар? Андан кийин, урматтуу достор, мына ушинтип демек эсептелүүчү нерселерге же болбосо эсептелүүсү мүмкүн боло турган нерселерге how many деп колдонот экенбиз. Ал эми эсептелүүсү мүмкүн болбой турган нерселерге how much деп айтабыз. How much. Эми кезек how much деген сөзгө келди, урматтуу достор. Караңыздар, бунун моделин караңыздар. How much плюс андан кийин саналбай турган нерселер келет. Плюс саналбай турган нерселер. How much анан саналбай турган нерселер. Мисал үчүн, how much sugar have you got? Сенде канча кумшекериң бар? How much sugar have you got? Сенде канча кумшекериң бар? Демек кумшекерди дагы 1-2 деп эсептей албайсың да, аны эсептөө мүмкүн эмес. Ошондуктан how much sugar have you got? Сенде канча кумшекериң бар болот. Андан кийин how much butter do I need for this recipe? For this recipe, бул рецепт үчүн мага канча май керек? How much butter? Butter дей турган болсок, май. Демек butter май болот. Ошондуктан майды дагы эсептөө мүмкүн эмес да. Канча май бар дей турган болсок, how much butter do I need for this recipe? Бул рецепт үчүн мага канча май керек болот? Recipe деген рецепт болот. Андан кийин how much milk is there in the fridge? How much milk is there in the fridge? Муздаткычта канча сүт бар? Сүттү дагы эмне деп 1-2 деп эсептей албайбыз. Ошондуктан how much milk дейбиз да, канча сүт. How much milk is there in the fridge? Муздаткычта канча сүт бар деп мына ушинтип, урматтуу достор, колдонобуз. Демек урматтуу достор, мен сиздерге дагы бир жолу эскертип айта кетем, эгерде саналуучу нерселер боло турган болсо how many деп колдонот экенбиз. Саналбай турган нерселерге how much деп колдонот экенбиз. Бул модельди жакшылап жаттап калыңыздар, эсиңиздерде туюп алыңыздар. Андан кийин эми бир нерсенин баасын сурай турган болсок, бир нерсенин канча, бул канча деп сурай турган болсок, анда баага дагы эмне how much колдонулат. How much. Бунун модели ушундай, караңыздар. How much плюс to be келет. To be андан кийин ошол нерсе келет. How much to be анан предмет келет да, ошол нерсе, эмнени сурап атабыз, ошол нерсе келет. Мисал үчүн, эми бул китептин баасы канча деп сурай турган болсок, how much is this book? How much is this book? Бул китептин баасы канча? How much is this book? Бул китептин баасы канча болот? Эми бул банандар канча турат дей турган болсок, how much are these bananas? How much are these bananas? Бул банандар канча турат деп мына ушинтип эмне кылат экенбиз сурайбыз. Бул унанын баасы канча дей турган болсок, how much is this car? How much is this car? Бул унанын баасы канча турат? Же болбосо бул ручка канча турат дей турган болсок, how much is this pen? How much is this pen? Бул ручка канча турат деп мына ушундай кылып эмне кылат экенбиз баасын сурайбыз, урматтуу достор. Эгерде сиздер бул теманы дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, ушул англис тилинин практикалык курс аттуу китептерди алыңыздар. Бул китеп сиздерге англис тилин мыкты деңгээлде
үйрөтөт урматтуу достор. Теп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди жакшы көрөт. See you soon. Thank you very much, dear my friends. Goodbye.